Жер үй. Кыргызстандагы эң ири өндүрүш объектиси катары Талас алтын кен комбинатын курууга 1000ден ашык киши 3 жыл бою иштешкен. Жакында жогорку технологиялуу татаал системанын ишине күбө болосуздар. Дээрлик 90% даяр. Бул объектинин уникалдуулугу эмнеде? Эмне үчүн адистер аны экология үчүн эң эле коопсуз деп санап келишет? Келиңиздер, талдап көрөлү. Алгач, алтын өндүрүүчү фабрика үчүн адаттан тыш жер тандалып алынганынан баштайлы. Аны кыскартып, ЗИФ деп да коюшат. Руда казылып алынган карьерге жетүү үчүн машина менен 40 мүнөттүк жол басыш керек. Бул жумушту оорлотот жана чыгымы да көп болот. А бирок экологиялык жактан коопсуз. ЗИФ жана калдык сактоочу жайлар үчүн тандалып алынган жер, андан суюктук агып кетпей турган, бардык тарабынан тоолор менен курчалган табигый ири ойдуңда жайгашкан. Мы расположили фабрику подальше от водных источников. Биз фабриканын суунун агымдарынан, мөңгүлөрдөн, сейсмикалык жаранкалардан алыс жайгашуусун каалап, табигый ойдуңдан ушундай жерди таптык. Демек, эгер фабрикада кокусунан чукул кырдаал жаралып калса, бирок мындай болушу дээрлик мүмкүн эмес. Анда зыяндуу заттар ушул аңдан ары чыкпайт. ЗИФ жана калдык сактоочу жай жакынкы калктуу пункттардан бир кыйла эле алыс жайгашкан. Жакынкы жердеги калктуу пункттар санитардык коргоо зонасына кирбейт. Алар ЗИФтен жана калдык сактоочу жайдан коопсуз аралыкта жайгашкан. Жакынкы Караой айылы 2 километр алыс турат. Ал эми Сасык булак айылы 3 километр ары жайгашкан. Жер үйдөгү алтын өндүрүү процесси кандайча жүргүзүлөт? Руда ундай майда болгонго чейин 3 баскычты басып өтүп жанчылат. Андан соң алтынды суу эритмесинде эритүү үчүн акиташ жана цианид кошулат. Кийинки баскычта алтын таш көмүрдүн жардамы менен бөлүнүп алынат. Бул процесс сорбция деп аталат. Алтынды бөлүп алгандан кийинки таштанды калдыктары атайын челектерде зыянсыздандырылат да, андагы цианидтин концентрациясы минималдуу өлчөмдө эле болуп калат. То есть весь цианид используется. Ошентип, цианидти колдонуунун бүтүндөй технологиялык процесси ЗИФтин ичинде гана өтөт. Себеби зыянсыздандыруу иши ошол фабриканын ичинде гана жүрөт. Мындай технология азырынча Кыргызстан боюнча эч кимде жок. Андан соң зыянсыздандырылган калдыктар ашыкча суусун сарыктыруу үчүн чыпкаланат. Жарым кургак таштанды кек пайда болот. Кыргыз Республикасынын классификациясы боюнча алар коркунучтуулугу жагынан эң төмөнкү 5-класска тиешелүү болуп калат. Бул демек алардын дээрлик коопсуз экендигин билдирип турат. Кеками мы называем. Чыпкаланган кек деп биз ЗИФтин акыркы иштетүүдөн чыккан калдыктарын айтабыз. Алардагы суунун көлөмү 20%дан да аз. Ошентип, алар зыянсыздандырылып, суусу сарыккандан кийин автосамосвалдардын жардамы менен калдык сактоочу жайга ташып жеткирилип, жайгаштырылат. Жер үйдүн калдык сактоочу жайы бул татаал жана кызыктуу система. Чыпкага каршы экран 5 катмардан турат. Биринчиси эң төмөнкүсү. Эң төмөнкү катмарда 20 сантиметрдей чополуу топурак, суглинка болот. Андан соң геотекстил кетет. Эң маанилүү ортоңку катмарында геомембрана жаткырылат. Андан кийин геотекстилдин дагы бир катмары жаткырылат. Бул 5 катмарлуу экран геомембрананын жогорку сапаттуу кесепеттеринен улам ойго да келбеген оордукту көтөрүүгө жөндөмдүү. Геомембрана Цельсий боюнча -70-тен +60-ка чейинки температурага ылайыкташып, оордук күчүнөн улам чоюлуу касиетине ээ. Ушунчалык оор салмакты көтөрө алгандыктан, атүгүл анын үстүнөн жүк жүктөлгөн самосвалды эмес, оор техниканы да жүргүзүүгө болот. Кекте калган суунун калган 20% акырындык менен калдык сактоочу жайдын атайын көлмөсүнө тамчылап сарыгат. Андан соң сууда калкып жүрүүчү насос станциялары ишке киришет. Калдык сактоочу жайдын топтолгон көлмөдөн суу түтүк аркылуу сорулуп алынып, кайрадан фабриканын суу менен камсыздоочу системасына жиберилет. Суу калдык сактоочу жайдан тышка, айлана чөйрөгө такыр чыкпайт. Башкача айтканда, өндүрүштө колдонулган дээрлик бардык суу аягында кайрадан фабрикага келет да улам-улам колдонула берет. Сууну айлантып пайдалануу процесси баштапкы этапта эле суткасына тоо башындагы суунун 1200 кубометрин гана пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет.
туш ашуу дайрасынын көп жылдык орточо агышына салыштырганда технологиялык муктаждыктар үчүн суу алуу 0,5% түзөт. Бул талас өрөөнүнүн чарба иштерине эч кандай таасирин деле тийгизбей турган тырмактын учундай болгон эле көлөм. Акырындык менен зифтин иши турукташканда бул сан дагы да азаят. Заманбап технологияларга жараша жер үйдөгү генди иштетүүдөн улам айлана чөйрөгө тийизген зыяндуу таасирлер минималдуу чекке чейин жеткирилет. Жумуш аяктагандан кийин алтын казуучулар жаратылышты мурдагыдай калыбына келтирип коюшат. Жакынкы убактарда генди казып алуунун жана иштетүүнүн Кыргызстанда башка аналогу болбогон татаал жана жогорку технологиялуу системанын ишине күбө болобуз. Бул комплекстин курулушуна $270 миллион салынган. Ал эми бүтүндөй долбоорго жумшалган инвестициялардын жалпы суммасы $600 миллион түзөт.